بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Манхажус Сааликин китебин окуунан арулантабыз. Аллах Таала сабактарыбызды даими кылган болсун. Амин я раббил аламин. Вассибау куллуха наджиса. Жырткыч айвандардын баарысы нажасат. Арыстан болсун, карышкыр болсун, алардын баарысы нажас. Денеси нажас дейилип жатат. Денеси нажас деп айтылып жатат. Бул маселе ихтилаф болгон маселе. Жырткыч айвандарды нажас деп айткандар атактуу куллатайн хадисин далил кылышкан. Ибн Умар радиаллаху анху айтат: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ашык жердеги суулар жана ошол сууга түшө турган айвандар, жырткыч айвандар тууралуу суралганда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: эгер суу эки кулла көлөмүндө боло турган болсо, нажас болбойт деп айтты. Эки кулла дегени ошол эки бошка көлөмүндө боло турган болсо суу нажас болбойт деп айтты. Мына ушул хадисти далил кылып кээ бир алымдар жырткыч айвандардын баарысы нажас деп айтышкан. Эмнеге? Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ашык жерде болгон хавуздар, көлмөлөр, суулар тууралуу жана ошол сууга түшө турган жырткыч айвандар тууралуу суралганда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жооп берип айтты: ошол хавуздардагы суулар көппү? Эки кулладан аша турган болсо нажас болбойт деп айтты. Эгер жырткыч айвандар нажас болбогондо, жырткыч айвандардын бул сууларга түшүүсү жана ичүүсүндө зыяны жок, нажас эмес деп айткан болот эле. Бирок суу көп боло турган болсо, ал суу нажас болбойт деп туруп, суу көп болсо нажас болбосун айтты. Бирок жырткыч айвандардын өзү нажасаттыгын, жырткыч айвандардын өзүн нажасаттыгын баяндаган жок. Демек, нажасаттыгы түшүнүлөт деп айтышат. Кээ бир алымдар эти жейилбей турган айвандардан ит менен чочкону гана нажас деп айтышат. Калган айвандар денеси таза деп айтышат. Арыстан, карышкыр, пил, маймыл булардын баарысы денеси таза деп айтышат. Булардын да, бул алымдардын да өзүнө жараша далилдери бар. Негизи ар бир нерсе таза саналат, нажасат болуусу үчүн далил керек. Бул зикир кылынган далил ачык эмес деп айтышат. Бул айтылган далил ачык эмес деп айтышат. Анткени бул орунда жырткыч айвандардын нажасаттыгы тууралуу сөз болуп жаткан жок. Жырткыч айвандар ошол сууга түшсө зара кылуусу мүмкүнбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушуну эске алып туруп, суу көп болсо нажас болбойт деп туруп, суу көп болсо нажас болбойт деп туруп, зара кылып жаткан абалын көздөп айткан болуусу мүмкүн. Айвандардын өзүнө көздө тутуп жаткан болбосу мүмкүн. Ушундай эске алуулар бар экен, ошондуктан жырткыч айвандарды өзүн нажас деп айта албайбыз дешет. Ва казаликал майтату, алтынчысы өлүмтүктөр. Өлүмтүктөр нажас болуп саналат. Тоок, уй, кой, эчки арам өлүп калса нажас болуп саналат. Мисалы, төө союлбай өлүп калса, бул өлүмтүк деп айтылат. Бул нажас болуп саналат. Буга бул төмөнкү аят далил: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله به Айткыны Мухаммад, мага Аллах тарабынан вахий кылынган нерселердин арасынан тамактануучулар үчүн силер айткан арам нерсени таппай турам. Бир гана тарып төгүлгөн кан же доңуздун эти болсо, ал ыплас арам. Же фасыктык менен Аллахтан башкага арнап союлган болсо, бул да арам. Илля майтатал адами ва ма ла нафса лаху саила. Эми өлүмтүктүн нажасаттыгында 3 түрдөгү өлүмтүктү истисна кылып жатат, бөлүп жатат. Адамзаттын өлүмтүгү нажас эмес. Жана майтатал адами деп айтуусунан майтатал муслим деп мусулмандын өзүнө чектеген жок.
Майтатал адами деп айтуу менен майтатал муслим деп мусулмандын өзүнө шектеген жок, адамдын денеси деп айтып жатат. Ал мусулман болсун, капыр болсун, өлгөндөн кийин денеси таза болуп саналат. Ва ма ла нафса лаху саила, аккан каны болбогон ар кандай айвандын өлүмтүгү да таза болуп саналат. Нафстан максат, бул сөздөн максат дам кан. Ва ма ла дама лаху, ошол каны жок. Кандын аттарынан бири, ошол нафс бул кандын аттарынан бири. Нафс ошондуктан төрөттөн кийин келе турган канды нифас деп айтабыз. Аккан каны болбогон айвандардын өлүмтүгү таза болуп саналат. Мисалы, балары, арылары, чымын, коңуз өлгөндө агып чыга турган каны болбой турган чымын чиркейлер өлүмтүгү, мына ушундай арылар, коңуздар өлүмтүгү таза болуп саналат. Вассамаку вал жараду лианнаха тахира. Жана дагы балык, жана чегирткенин өлүмтүгү таза, анткени бул нерселер таза. Кала таала, Аллах таала айтты: "Хурримат алейкумул майтату вад-даму." Автор рахимахулла мына ушул өткөн баяндалган нажасаттардын кебирине далилдерди келтирет. Өлүмтүк кандын нажас экендигине ушул Маида сүрөсүнүн 3-аяты далил. Бирок нажасаттыгын кайдан алып жатабыз? Аллах таала силерге өлүмтүк жана кан силерге арам кылынды деп айтып жатат. Алымдар арам деген сөздөн нажасат деген өкүмдү алуу туура эмес деп айтышкан алымдар. Аллах билүүчү өлүмтүктүн нажас экенине жогорудагы аят далил кылынса, ошол туурарак. Жана жогоруда окуп өттүк. Кул ла ажиду фима ухия илейя мухарраман ала та'ими ят'амуhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayri Allahi bih. Мына ушул аят. Айткан о Мухаммад, мага Аллах тарабынан вахий кылынган нерселердин арасынан тамактануучулар үчүн силер айткан арам нерсени таппай турам, бир гана тарып төгүлгөн кан же доңуздун эти болсо, ал ыплас арам, же фасыктык менен Аллахтан башкага арнап союлган болсо. Fa innahu rijs деп нажас деп келди, бирок ошол нерсенин өзүнүн арам кылынуусу менен нажас экени келип чыкпайт. Бирок ошол нерсенин өзүнүн арам кылынуусу менен нажас экени келип чыкпайт. Канча нерселер бар өзү арам, бирок нажас эмес. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-mu'minu la yanjusu hayyan wa la mayyitan. Бул хадис эмнеге далил? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: адамдын өлүмтүгү жана тирүүсү нажасат эмес. Адамдын өлгөнү жана тирүүсү дагы нажасат эмес. Момундун тирүүсү да өлүгү да нажасат эмес. Жана айткан: "Ва qala uhilla lana maytatani wa damani." Бизге эки өлүмтүк жана эки кан адал кылынды. Fa amma al-maytatan fal-hut wal-jarad. Ал эми эки өлүмтүк, ошол ал эми эки өлүмтүк кит жана чегиртке. Wa amma ad-daman fal-kabidu wat-tihal. Эки адал кылынган кан жигер деп. Мындайча айтканда боор жана көк боор. Ушул боор жана көк боордо кан адал. Равах Ахмад ва Ибн Мажа. Wa amma arwathul haywanat al-ma'kula wa abwaluha fa hiya tahira. Ал эми эти жейле турган айвандардын сийдиги, зарасы бул эми таза. Мындай эми хилаф бар, бирок туурарак мазхаб булардын тазалыгы. Буга далил Анас радиаллаху анху риваят кылат: "Кана наби саллаллаху алейхи вассалам юсалли хайфу адракатху ссала." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайсыл жерде намаз убакыты келсе, ошол жерде намазын окуп кете берет эле. Юсалли фи марабидил гhanam, койдун короосунда да намаз убагы жетсе, намаз окуп кете берет эле дейт. Бухари Муслим риваят кылган хадис. Койдун короосунда койдун тезеги сийдиги болот. Ошого карабастан намаз окуган койдун короосунда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул хадиске көрө нажасат болгондо койдун короосунда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам намаз окуган болот эле. Жана ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кээ бир ооруган адамдарды төөнүн сийдигин сүтүнө кошуп ичүүгө буйурду. Эгер нажас болгондо нажас нерсени колдонууга буйрубаган болот эле. Wa manil adami tahir. Адамдын маниси да таза. Бул маселеде да ихтилаф бар. Кээ бир алымдар мани нажас деп айтышат, кээ бир алымдар болсо аны таза деп айтышкан. Мани дегени бул сперма. Таза дегендердин сөзү күчтүү. Далил автор рахимахулла келтирди. Кана наби саллаллаху алейхи вассалам ягсилу ратбаху ва яфруку ябиса. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мани ным болсо жуат эле. Ошол сперма мындайча айтканда мани ным болсо жуат эле. Эгер кургап калган болсо ишкап кетирет эле. Эгер мани нажасат болгондо кургак мани ишкалоо менен нажасат кетпейт эле.
Қатып қалған қанды ышқалап жіберсеңіз, ал таза болып саналауы? Жоқ, әлбетте. Жууш шарт. Егер мәни нажас болғанда, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам құрғап қалған мәнини шықап қою менен шектелбей, әлбетте аны жуған болады әле. Жана мәнинин киімге тиіп қалу авалы көп болады. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам заманында көп болған мұндай учурлар. Bir da bir hadiste Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мәни тиген киімді жуғыла деп бұйырған емес. Бұл дағы мәнинин тазалығына далил деп айтышқан. وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة ويكفي فيه النضح. Али бері апетиті менен қалып тамаққа кірген емес, жаш баланың сейдігінен тазалануда су чачыратып қою жетішті. Алымдар жеңіл нажасат деп айтышқан, сүттен шықпаған уыл баланың сейдігі жеңіл нажасат болып саналады. Аны тазалауды жуып сығу шарт емес, су чачыратып қою жетішті. Су чачыратқанда да алымдар ошол нажасат ордун ороп қамтып ала тұрған даражада су себілет. 3 шарт бар. Биринчisi уыл бала болуысы керек. Қыз бала боло турган болса, албетте жуулуусу шарт кылынат. Жуулуусу керек. Үчүнчүсү сүттөн чыкпаган жана тамак жебеген жашта болуусу керек. Эми негизги азыгы энесинин көкүрөгү менен азыктанса го, бирок ара-арада кээ бир тамактарды жеп коюусу бул зыян кылбайт. Ал мына ушул өкүм боюнча кала берет. Негизги тамагы сүт менен боло турган болса, ушул хадистин астына түшөт. Аны су чачыратып қою менен тазалап қою жетішті. Автор рахимахулла далилді айтып өтіп жатат. Кема қала наби саллаллаху алейхи вассалам юғсалу мин баулил жария ва юрашшу мин баулил ғулам. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтқанда қыз баланың зарасы жуылат, уыл баланың сейдігіне су себілет. Емне айырма бар деп айтуу мүмкін, суроо туулат. Акыйкатта кейбір алымдар уыл бала менен кыз баланын зарасын ортосунда айырма жоқ, бир түрдө жуулат деп айтышкан. Су себип кою жетиштүү эмес деген алымдар да бар. Эми буга сахих хадис бар экен. Хадиске ылайык ажыратылгандан кийин кыз баланыкы жуулат, уул баланыкына суу себип коюлат гана. Хадис болгондон кийин эми биз моюнсунабыз, хикматы эмне Аллах билүүчү деп айтабыз. Эмне хикматы болсо да хадис сахих болгондон кийин биз моюнсунабыз. Ва иза залат айнун najasati tahura al-mahal وَلَمْ يَضُرَّ بَقَاءُ اللَّوْنِ وَالرِّيحِ. Нажасат кетүүсү менен нажасат кеткен орун таза болуп саналат. Ал эми нажасаттын изинин калуусу, жытынын калуусунун зыяны жок. Кээде ак кийимге кан тие турган болсо, кандай жуусаңыз да аны түсү калат. Колуңуздан келгенче жуасыз, түсү кетпей калса, же жыты кетпей калса, тазаланган болуп саналат. Мунун зыяны жок. لقوله صلى الله عليه وسلم لخول في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хаула бинти Ясар радиаллаху анхага хайыз каны тууралуу эмне деп айткан эле? Сунун өзү жетиштүү болот, анын изинин калуусу зыяны жок деп айткан. Мына ушул хадиске ылайык кетирүү шарт эмес. Суу менен жууганыңызда кеткен жок, ышкалап жуудуңуз кеткен жок, бирок башка бир тазалоочу нерсени кошуп жуусаңыз кетет. Ушуну кошуу шартпы же жокпу? Алымдар шарт эмес деп айтышат. Эгер самын менен кошуп жуусаңыз кетет, же башка бир тазалоочу нерселерди кошуп жуусаңыз кетет. Ошол раңы да, түсү да кетет. Түсү да, раңы да, жыты да кетет. Эгер суунун өзү менен чектелип башка нерсе колдонбой, нажасаттын түсү, жыты калса таза болуп саналабы? Ооба, таза болуп саналат. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кала берсе, хайыз каны тууралуу суунун өзү жетиштүү деп айтты. Хайыз каныдан тазаланууда суунун өзү жетиштүү деп айтты. Көбүнчө хайыз каны суунун өзү менен кетүүсү кыйын. Ошондуктан мына ушуга карабастан башка бир нерсе кошуп жууга Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам буйрубады. Бирок иттин нажасаты болгон кезде аны суу менен кошо топурак кошуп жууга буйрду. Эгер башка бир нерсе кошуу шарт болгондо нажасатты кетирүүдө башка бир нерселер кошуп жууну айткан болор эле. Баяндалбагандан кийин бул нерсе шарт эмес деп айтышкан. Сабагыбызды бүтүрүүдөн алдын иншалла жыйынтыктап айта турган болсок, автор рахимахулла канча нажасатты санап өттү. Биринчиси адамдын баулы, сейдиги, экинчиси чоң ажатта чыга турган заң, ажаты, төртүнчүсү кан, бешинчиси эти жейилбей турган айвандардын сейдиги, тезеги дейилди. Алтынчысы жырткыч айвандар, жетинчиси өлүмтүк деп айтты. Бирок бардык нажасаттарды айткан жок. Ушуга көрө нажасат нерселерди бирме-бир эсептеп чыга турган болсок, биринчиси сейдик, экинчиси чоң ажатта чыга турган заң, үчүнчүсү мази. Автор рахимахулла мазини айтып кетпеди. Мази бул нажас.
Төртүнчүсү вади менен мазин айырмасы эмне? Буга токтоп өтөбүз иншалла. Бешинчиси, кээ бир алымдарга көрө аял кишинин ауратындагы нымдык же аял кишинин ауратынан келе турган суюктук. Бул кээ бир алымдарга көрө нажасат болуп саналат. Алтынчысы кан, жетинчиси ириң. Ириңди да көп алымдар нажас деп айтышкан. Анткени ириң негизи кандан, бирок ал да айныган кан. Айныган кан ириңге айланат деп айтышат. Кудум кан нажас болгондой ириң да нажас деп айтышкан. Сегизинчиси кайт кылганда ошол чыга турган куску, инсан кайттаганда ошол кайт кылганда кусканда чыга турган куску, көпчүлүк алымдар аны нажас деп айтышкан, кусундуну. Жейилген тамак өзгөргөн абалда чыксын же өзгөргөн абалда чыкпасын. Жейилген тамак өзгөргөн абалда чыксын же өзгөрбөгөн абалда чыксын. Айырмасы жок. Көпчүлүк алымдарга көрө нажас, ооба кээ бир алымдар өзгөргөн болсо нажас, өзгөрбөгөн болсо нажас эмес деп айтышат. Адатта жаш балдар энесин эмгенден кийин көп кусат. Эгер бала энесин эмгенден кийин көп өтпөй чыга турган болсо, өзгөрбөгөн болсо, ал нажас болуп саналбайт. Бирок анча убакыттан кийин өзгөргөн абалда даамы жыты өзгөрүп чыкса, көпчүлүк алымдарга көрө нажас болуп саналат. Мына ушул 8 нерсе инсандан чыга турган нажас нерселер. Көпчүлүк алымдарга көрө нажас боло турган айванды эми эсептесек, мына инсандан чыга турган мына ушул 8 нерсе инсандан чыга турган нажас нерселер. 9-чусу айвандардан доңуз, 10-чусу ит экен. Көпчүлүк алымдарга көрө нажас боло турган айванды эсептесек, мына кошуп эсептей турган болсок 10 болду. 11-чиси эти жейилбей турган айвандардын тезеги, сийдиги арам болуп саналат. 12-чиси өлүмтүк, 13-чүсү арак. Арак көпчүлүк алымдардын пикирине көрө нажас болуп саналат. Акыркы маселе нажасат бир нерсеге тие турган болсо, кийимге же намаз окуй турган жерге нажасат түшсө, качан ошол нерсе нажас болду деп айтылат? Итти нажас деп айтып жатабыз. Ит тийип кетсе нажас болуп саналабы? Алымдар мына ушул орунда бир эрежени айтып өтүшөт. Ал-жаф вал ал-жаф тахирун била хилаф. Курук нажасат курук нерсеге тие турган болсо, анын тазалыгында алымдар бир пикирге келишкен. Нажасат бир гана нымдык менен өтөт. Ушуга көрө иттин денесинде эч кандай нымдык болбосо, тердебеген үстү суу эмес, ошол иттин ошол жүнү суу эмес, денеси кийимиңизге тийип өтсө, ошондой денеси кийимиңизге тийип өтө турган болсо, кийимиңиз нажасат болуп саналып калбайт. Өзүңүздүн кийимиңиз ным болбосо же денеңиз ным болбосо, анда ага нажасат өтпөйт. Жафун алал жаф, курук нерсеге курук нерсе тийүүсү менен нажасат өтүп калбайт. Колуңуз курук, итти кармадыңыз, иттин да денеси кургак боло турган болсо, ным болбосо нажас болду деп айтылбайт. Кудум ушундай бир жаш бала килемге баул кылды, зара кылды. Ушул баул куруп калды, ошол сийдик куруп калды. Ошол пайпак менен, мындайча айтканда, носки менен ошол жерди басып өтсөңүз, нажасат жерге отурсаңыз, кийимиңизге нажасат өтүп калбайт. Ошол кургап калган жерге, ошол бала зара кылган жерге, ошол зара кургап калган, ошол жерге отурсаңыз же ошол жерди басып өтсөңүз, нажасат жерге отурсаңыз, кийимиңизге нажасат өтүп калбайт. Же байпак менен нажасат болуп калбайт. Ошол байпак, кийилген байпак нажасат болуп калбайт. Анткени байпакта нымдык жок. Жана ошондой эле ошол баланын зара кылганы, ошол зарасы кургап калган. Ошол нажасат түшкөн жер кургап калган болсо, нажас болду деп көңүлгө алынбайт. Качан нажас болот? Нымдык менен. Качан нажас болот? Нымдык болсо. Эгер дарат алып чыгып, бутуңуздун нымы менен ошол куруп калган нажасат жерди басууңуз менен нажас болот. Бутуңуз нажас болот. Эми бул бут менен канча жерге басып өттүңүз, ал жерлер орундар нажасат болот. Нымдык менен нажасат өтөт. Бирок курук абалда болсо нажасат деп айтылынбайт. Нажасат анткени өтпөйт, жогоруда айтылгандай. Ал-жаф вал ал-жаф тахирун била хилаф. Курук нерсеге курук нерсе тийүүсү менен нажасат өтүп калбайт. Мына ушул жерге чейин иншалла калганын эми сабакта окуйбуз. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.